Ne? Ay. Ya. Karımsara Kutman geç. Bugün 1 saatte geç başladım. Bu gezde marafonumuz уже бүтүп калат эле. Bizde свет жок. Свет эми күйүп, свет күйгөнөн прямойго кирип отурамын. Ошондуктан баары эле кошулат деген ойдомун. Көбү сурашты, директке жазышты, личкага жазышты WhatsApp'тан. Бүгүн сабак эмне болду дешип күткөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Свет жок, ошого байланыштуу. Билесиздер, Бишкекте аябай катуу жаам болду, мөндүр жаады, прям шумдук болду. Ошондуктан кире албай калдым. Бир аз күтөлү, 5 мүнөт. Потому что бардыгы саат 10го күнү алышкан, бүгүн кеч башталганга. Кандай болот интернетте байкайды. Так, бүгүн бизде предназначение как найти. Корче жаза берейин, как найти. Баарыңыздар эле түшүнүп аласыздар деп ойлойм. Как найти свое предназначение? Так, бүгүнкү тема көп суранышты эле өзүбүздү кантип табабыз, кантип иштеп баштайбыз, кантип акча табабыз, ошол боюнча аябай комментарийлерде аябай көп спрос болгон. Ошол боюнча бүгүн ошондо жөнүндө айтып берейин. Дагы бир аз кошулушар, кечирээк башталып калып, ошондон дагы көп адамдар билбей калышты. Бүгүн айтып менен свет жок бизде. Свет жок, эми свет күйүп, катуу жаанды. Зарядка жок, интернет тартпайт. Вообще даже WhatsApp ачпай койду. Интернет вообще күчү жок. Ошондуктан эми кирип отурам. Ошондуктан дагы бир аз күтөлүү. Бир да күнүн калтырбай. Марафон боюнча айта кетейин. Марафон боюнча кечиктимби, жетишпей калдымбы деп сарсын болбоңуздар, катыша бериңиздер. Еще кеч эмес. Катыша берсеңиздер болот. Айкерим нижний пробел марафон хаштаги менен карасаңыздар, тапшырмалар бар. Киргизип атышат. Уже 2 тапшырма чыккан. Биздики биринчиси самооценка, экинчиси зона комфорта деген тема болгон. Ал боюнча пост бар. Почему подстрелились? Поэтому если у меня пост поищите, у меня в ленте найдете. Так, сбилась с толку. Марафонго катышсаңыздар болот. Еще убакыт бар. Пока 10 күн бою марафон жүрүп атканда катыша бериңиздер. Но мындай да, ой, 10 күн бою еще жетишет экенмин да, кое турайын деп отура бербеңиздер да. Это как артка калтыра бербеңиздер. Улам иш көбөйүп кетет да аягында. 10 тапшырма болот баш аягынан. 10 тапшырманы акыры 10-чу күндө аткарган, конечно, кыйын болуп калат. Поэтому күнүнө кичинеден 1-2 тапшырманы аткарып, 1-2 хэштегти коюп, биринчи күн, экинчи күн деп жаза бериңиздер. Хорошо? Катыша бериңиздер, сөзсүз түрдө катышыңыздар. Кутман кеч. Мен баланы уктатсам уктабай койду. Эфирди күткөнүңүздөргө, кеч болсо да кошулганыңыздарга чоң рахмат. Биринчи, экинчи эфир менде IGTV'де сактап койгонмун. Биринчи, экинчи эфирде экөөнү тең сактап койдум. Менин лентама кирип эле, менин аккаунтума кирип карасаңыздар көрөсүздөр. Эгерде көрүнбөй атса, вообще жок болсо, только тапшырмалар эле чыгып атса, кээ бирөөндө IGTV көрүнбөй атат, эмне үчүн болуп атат, аны билбей койдум. Жарымда көрсөтсө, жарымда көрсөтпөй койду да, вообще ушинтип туруп алды. Ошондуктан кимде көрсөтпөй атса, мага личка жазыңыздар, менден тапшырмалар эмес, именно эфирлер, мына прямой эфирлерди IGTV'ге сактап атам да, ошолор көрүнбөй жатат деп жазсаңыздар, мен силерге ссылка жөнөтөм YouTube каналга. YouTube каналда ссылканы алып, тапшырмасын Instagram'дан аткара бересиздер. Антсеңиздер дагы болот. Прямой эфирге кире албай калгандар дагы ошентип көрсө болот. Мага личкага эле жазып коюңуздар. Эми өзүмдү кайдан табам? Жакшы, буюрса кандайсыз? Мен зериккенден прямойго чыккан жокмун, өзүңүз зеригип кирдиңиз окшойт да.
Так, предназначение өзүмдү кантип табам? Предназначение мен көпчүлүктө ушундай бир эме бар да, проблема бар да. Өзүмдү таппай атам, эмне иш кыларымды билбей атам, эмнеден баштасам билбей атам, жумушум жакпайт, основной жумушу жакпагандар, же болбосо көңүлүмө жакпай атат, тигиндей мындай ушундай проблемалар көп болот. Көп сурашат да. Менден көп сурашат. Вот акыркы мен именно тапшырмаларды жанагы бүгүн марафондо кайсы темаларды карайлы дегенде дагы ошол жакта дагы көпчүлүк айымдар жазды да, өзүбүздү кантип табабыз, кантип акча табабыз, декретте отурабыз көпчүлүгүбүз, эмне кылсак болот деп зеригип кирсеңиз, жөн отурбай мен биринчи, экинчи постторумду карап көрсөңүз баардыгын түшүнөсүз. Бул жакта бизде марафон болуп атат. Сиз дагы кошулсаңыз болот, почему бы нет. Көбүнчө ошондой суроолорду беришет да. Мен бул жактан кандай десем, өзүмдү тапканда, мисалы предназначение, мен эмне кылышым керек, жашоодо эмне кылышым керек дегенде мен аябай көп издендим да. Чынында ушунча көп издендим. Акыркы 4 жыл аралыгы, 4-5 жыл аралыгы точно аябай катуу издендим да. Изденгенде дагы прям ар кайсы жумушка бар эле тигини баштап, муну баштап, ортодон таштап салчумун. Жакпай калчу бир нерсеси, көңүлүмө жакпай калат, тажап кетем. Кылгым келбей калат, иштегим келбей калат деп ошентип көп нерсени пробовать эттим да. Аябай көп нерсеге токтолдум. Аябай көп нерсени кылып көрдүм. 1 ай кылам, 2 ай кылам, 1 жума кылам, 2 жума кылам. Все, тажап кетем, калып калат. Ушинтип отуруп, акыр аягы мен азыр ушу именно азыркы деңгээлге келип жеттим десем болот. Башкаларга мотивация берип, түшүндүрүп, то есть мен өзүмдү ушул жактан таптым да. Мага ушул нерсе жагат. И өзүмдүн предназначение менин бул дүйнөгө келгендин себеби да ушул да. Мага мисалы психология, мугалимдик, ушу тренер, коуч болгон жагы прям меники да. Мен ушул нерселерди кылганда мен прям өзүмө энергия алам да, энергично жүрөм. Мага жагат ошол нерсе. Мына азыр түнкү саат 11 болду, свет жаган эле күйдү, мен баарын таштап коюп эфирде отурам. Понимаете, о чем я, да? Түшүнүп атасыздар, Хотя барып уюм жыйнасам болот эле, же болбосо жатып алсам болот эле, болду, свет күйдү. Чарчадым, болду, уктайм деп. 1 саат өтүп кетти го, болду, эми эртең кирейин десем болот эле. Жок, мен аны кылган жокмун. Мен эфирге кирдим. Кеч болсо дагы, көпчүлүгү записьте болсо дагы көрүшөт. И ошончолук мен обратный связь алып атам. Ошончолук мага жазып атышат. Ыраазычылык билдирип жазып атышат. Жакшы сонун темаларды өтүп берип атасыздар, баарын түшүндүк деп жазып атышат. Өзгөрүүлөр болуп атат. И ошол нерсе мага мотивация берет да, силерден обратный связь. И я понимаю, что я делаю это не зря. Жөн жерден кылган жокмун. Жөн эле эфирге отуруп алып, мына бул жакта айта кеткендей зериккениммен эфирде отурган жокмун да. Демек мен пайда алып келип атам. Мына менин миссиям ошол. Мага жаккан нерсе ошол да. Эми сиз кантип табасыз ошол нерсени? Бул жактан бар кээ бир адамдар прям биринчи эле цель, попадает в цель, и все өздөрүнө жагат, өмүр бою кылган ишин жактырышат да. Но андай адамдар бир 10% эле болсо эгер ашып кетсе, 10-20%, 10-20% болду. Калган адамдар көпчүлүгү өзү жактырбаган, көңүлүнө жакпаган жумушта иштешет. Эмне үчүн? Чтобы просто айлык алыш үчүн, стабильный айлык бар ал жакта. Ошон үчүн дагы иштешет да, только ошон үчүн. Кимде ошондой ситуация? Кимде ошондой болуп атат азыркы учурда? Сиздин иштеген ишиңиз көңүлүңүзгө жакпайт, бирок сиз иштеп атасыз. Потому что айлык керек, потому что жашаш керек, потому что башка жумуш жок. Чоң рахмат. Кимде ошондой ситуация? Котман Чайзада. Просто жашаш үчүн эле, күндү айдан айга жашаш үчүн эле, стабильность болгон үчүн эле, стабилдүү болгон үчүн эле сиздер ошол жумушка барып жүрөсүздөр. Хотя ал жумуш сизге көңүлүңүзгө жакпайт. Сиз ал нерсени кылгыңыз келбейт. Айга барганда деле мындай энергия албайсыз, күчкө толбойсуз. Кимде ошондой ситуация бар? Болсо плюс белгисин кое кетиңиздер. Сизге жакпаган ишти кыласыз азыркы учурда. Бирок кылыш керек. Антпесе акчаны эч ким бербейт, жумушту эч ким таап бербейт, продуктуну эч ким алып келип бербейт, эч ким сизди кийиндирбейт, ичиндирбейт дегендей да. Ушундай ситуациялар барбы? Ушундай болгон ситуациялар. Кимде ушундай болсо, жаза кетиңиздер. Болот, көпчүлүк учурда ушундай болот да. Ошол эле мисалы мектепке барсаңыздар, азыр особенно мен, потому что өзүм мугалиммин, ошон үчүн мектепти Айзада плюс дейт. Өзүм мектепте мугалим болгондуктан мен аны уже как бы жакшы билем да. Мисалы
мага мектепке барып иштеген жакпайт. Чынын айтыш керек, мектеп мага вообще жакпайт. Потому что ал жактын окуткандан дагы документациясы көп да. Мугалимдерге особенно документ толтуруп отур эле, кагаздар толтуруп отур эле, бүт убакыт кетип калат. Энергиянын баары, күчтүн баары ошол жака кетет, бүттү. Балдарга 30-40 балага 45 мүнөттө эч нерсе берип жетишпейсиң да. Эч кандай информация берип жетишпейсиң. Бала түшүнбөй калат. И барыңыздар эле мектепте, мектеп учурунда байкасаңыздар, көп нерсени түшүнбөй эле калабыз да. Көп нерсе мээбизге кирбейт, калып кала берет. Особенно вот тил үйрөнгөндө дагы школьный база кээ бирөөнүкү сильно, кээ бирөөнүкү мындай орто эле да. Кимде ушундай действительно? Потому что и кээ бир мугалимдерди карасаңыздар, мындай көңүлү жок эле 45 мүнөт өткөрүп кое беришет да. Просто көңүлү жок. Просто сабак өтүш керек, сабак өттү деген аты болуш керек. Ишкылса баа коюш керек, эптеп черек чыгарыш керек. В общем, мындай берилип иштеген мугалимдер азыр аябай аз да. Мындай ушунчалык берилип, ишине күйүп, жанып, күндө наглядный пособие деп коет мугалимдерде. Күндө бир нерсени жасап келип, чыгарып келип, цветной там барактарга сүрөттөрдү тартып келип, сүрөттөрдү распечатка кылып келип, алейкум ассалам, сүрөттөрдү алып келип чаптап, ошол жерге сабакты өтүп берип, кызыктуу кылып өтүп, ошол сабакты прям чын дил менен берилип, ушундай кылган мугалимдер аябай аз азыр. Чынында элечи, чынында эле аз. Кутман кеч. Неге дегенде, потому что көп убакытты, может быть, ал жактан ошо айтып атам го, кагаздарга алып коет да, кагаздарга анан план жазып атып, тиңтип деп эле, как-то көңүл бурулбайт. Кээ бир мугалимдерди карасаңыздар, вообще көңүлү жок, эч нерсе кылбайт, лишпи сабак өттү, бүттү, кетти. Последнее время мен мектепте өзүм жарым жыл иштедим, ошонун жарым жылдын 2 айын окууда жүрдүм. Дагы где-то бир айым го, точно где-то бир айын каникул болду. Мындай общий алганда бир айы күзгү каникул, кышкы каникул болду. Дагы эмне болду? В общем, ушинтип отуруп эле акыр айга бир мындай толугуча иштесем иштедим, иштебесем жок мектепте. Но в общем, баш аягы жарым жыл иштедим да. Жарым жыл мугалим болуп иштедим. Сентябрда киргем, марттын башында декретке кетип калганмын. Черекти чыгарганда күткөн эмесмин да. Черек чыгарым келбей, 3 жума мен үчүн аябай көп убакыт сезилип, мен кетип калгам. Кандайсыздар? Кош келиңиздер. Ошентип мен кетип калгам, действительно элечи. И мага жакчу эмес да. Мен мектептен башында, жаңы баштаганда ушунчалык сонун энергия менен, күч менен сабак өтүп баштагам. Мага чалып калышты. Аябай сонун энергия менен, күч менен сабак өтүп, кызыктуу кылып сабактарымды ушинтип баштагам. Потом я поняла, что это вообще только берер өткем, отдача, энергия, обратная связь жок да, окуучулардан особенно. У меня еще старший класс болчу да, чоң класстар 8, 9, 10, 11. Бишкектин старший класстары өздөрү билесиздер, подростковый возрасттагы балдар кандай болот да, подростоктор. Тем более мен жаңы бүтүп барган кез, жаңы эле мугалим болуп барган кез, и ушундай ситуация болгондо практиканткаларга деле биз кандай мамиле кылчу элек, мындай несерьезный мамиле кылчу элек го, бул жакта деле ошондой да. И ошондо акыр аягы мен мектептен декретке кетип кутулдум, ошо боюнча мектепке жолобогон жокмун уже. Кызым төрөлгөнүнө вот 4 жыл болду. 4 жыл болуп калды уже. 4 жылдан бери мен мектепке бара элекмин да. Декретке чыгып кетип эле. И я поняла, что это не моё. Именно мектепке барып иштеген, эртең менен кетип, сабак өтүп, ар бир 45 мүнөтүн өтүп, ушинтип өткөн, это не моё. Мага жаккан жок ал нерсе, вообще жаккан жок. И ошондон кийин все равно адам өзүн табып, пока өзүнүн каалаган ишин тапмайынча издене бериш керек да. Бирде болбосо, бир жагынан сөзсүз түрдө өзүн табат. Өзүн табат дагы, ошого баргандан кийин настолько адам качан прям приятность полезным качан болот. Качан өзүнүн кылган иши өзүнө жакканда. Ошол ишти бекер кылып бер десе дагы макул да ал адамчы. Мына мондай жумуш бар, бирок бекер кыласың ушул ишти десе макул дейт да. Мына вот сиз качан бир ишти бекер кылганга даяр болсоңуз, демек сиздин миссияңыз ошол, сиздин көңүлүңүзгө жаккан ишиңиз ошол дагы, сиздин предназначенияңыз ошол. Бул жашоого келген ар бир адам бул жашоого кандайдыр бир максат менен келет. Ар бир адамдын бул жашоого келген максаты болуш керек. Алла Таала сизди жөн гана жараткан жок, сизди кандайдыр бир максат менен жаратты. И ошол максатты ишке ашырыш үчүн сиз келип эле мына сен төрөлдүң, сен мондай жоопкерчиликтериң бар деп айтып койбойт, сиз аны өзүңүз изденесиз, өзүңүз табасыз. И ошондо издеп атканда
бир стабильный жумушту таап алып эле мына мен жумуш таптым, все, буякта айлык бар экен, монча төлөйт экен, мончадан монча чейин иштейт экен, все, здесь стабильность бар деп коюп эле отура берген вообще болбойт да, потому что сиз болгон өмүрүңүздү ошого коротуп койсоз дагы кийин канча жылдан кийин өкүнөсүз да, ай ушун бекер кылыптырмын, мен деген муну жактырчумун, тигини кылган жактырчумун, ошону эле кылбайт белем деп өкүнүп калбаш үчүн бүгүндөн баштап ойлонуңуз. Мен айтпайм сразу эле жумуштан азыр чыгып өзүңүздү издеп баштаңыз деп, эмес, жок. Акырындык менен эгерде основной жумушуңуз бар болсо, анда кошумча жумуш катары күнүнө 1 саат, 2 саат көңүлүңүзгө жаккан нерселерди баштап көрөрүңүз. Мисалы, башында бекер иштейсиз да. Это всегда нормально. Потому что сиз деген мисалы жаңы жумушка кирип атканда кандай болот? Жаңы жумушка кирип атканда сиз стажировка дейт, азыркы көп жумушта стажировка салышпайт. Мынча күн стажировка, кээ бир жерде мынча ай стажировка дешет, особенно вот гос жумуштарда стажировкасы көбүрөөк, банктарда особенно 2 ай, 3 ай стажировкалап жүрүп, ишке кирип, анан 8 000, 10 000 айлык алгандар бар. Ошентип иштегендер бар, өзүнүн акчасы эмес, башка бирөөнүн акчасын санайт да банктагылар. Миллиондогон колуна акча кармайт, бирок өзүнүкү эмес. Алган айлыгы 8 000, 10 000. И ошондуктан ал жактан деле стажировка жүргөндө унчукпай эле барып жүрөсүздөр. И бул жактан деле ошо стажировкага башында, если какой-то бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан жумуш болуп атса, 1 ай максимум 1 ай бекер иштеген, это нормально. Бирок бекер иштетсиздер, эртеден кечке эмес, күнүнө 2 саат, 3 саат бекер иштеген, это нормально. Потому что башка жерден деле ошол ишти кылып атасыздар, бекер кылып атасыздар. И азыр бизде ушундай ситуация болуп атат. Азыр көпчүлүгү бардыгы, почти бардыгы онлайнга өтүп атат. Офлайнды көрдүңүздөр, офлайн бизнестин баары банкрот. Офлайн бизнестин баары отуруп калды. Демек, эмне кылыш керек? Онлайндан издениш керек. Жок, мен колуман келбейт да, эмне кыла алам, мен эчкени түшүнбөйм деп отура берсеңиз, андай дагы болбойт. Бул жактан как бы кандай десем, выживать этиш керек да. Жашоого келгенден кийин выживать эткенди билиш керек. Гибкий болгонду билиш керек. Мындай бүт ситуацияга аралашып кеткиле болуш керек. Сиз суудай болушуңуз керек да. Кайсыл емкостька куйбасын, сиз ошо кайсы идишке куйбасын, ошол идиштин формасын алып кете беришиңиз керек да, ошол формасына. Гибкость. Бардык жагынан жол таап кетиш керек, бардык жагынан өзүңүзгө выгода карап кетишиңиз керек да, бардык жагынан өзүңүзгө жаккан, көңүлүңүзгө жаккан нерсени издеп таап кетишиңиз керек. Предназначение. Баштап көрүңүз. Например, сиз үйдө отурган айым болсоңуз, эч жака чыга албасаңыз, бала менен болсоңуз, сиз эмне кылганды жакшы көрөсүз? Ойлонуп көрүңүзчү. Ким эмне кылганды жакшы көрөт айтсаңыздар? Ким эмне кылганды жакшы көрөт вообще? Бош убактысында, макул сиз азыр декреттесиз, макул сиз основной жумушуңуз бар, но жумуштан тышкары эмне иш кылганды жакшы көрөсүздөр? Мага ошону айтыңыздарчы. Ким эмне кылганды жакшы көрөт? Ким эмне кылат бош убактысында, жумуштан тышкаркы убакытта? Ким эмне иш менен алек? Жаза кетиңиздер. Анан ошого жараша сиздерге предназначение табабыз ар бириңиздерге. Ким эмне кылганды жакшы көрөт? Прям көңүлүнө жаккан, бирөө жарым тамак жасаганды жакшы көрөт, выпечка жасаганды жакшы көрөт, Мен ырдаганда аябай жакшы көрөм дейт. Вот сонун. Вот дагы жаза бериңиздер, пока вот ыр боюнча айталы. Эми сиз мисалы ырдаганды жакшы көрөсүз, но допустим сиз азыр балаңыз бар экен, кызыңыз декретте отурасыз деп коелу, и пока эч нерсе кыла албайсыз, акча таба албайсыз. Эмне кылсаңыз болот азыркы учурда? Азыр бизде ырдай эле берем, кичинекейимден ушундайм дейт. Вообще супер. Мен мисалы ырдаганды билбейм, вот действительно. Как-то ырдап деле көргөн эмесмин, ырдаган андай талантым жок да. Мисалы азыр каверлер дагы көп тартып калышты. Үйүндө отурушуп эле, мондай камеранын маңдайына коло эле каверлерди тартышат. Ырдап, каверди ырдап тартып, ошондой аябай популярный азыр бизде. Ошондой каверлер менен эле көтөрүлгөндөр канча. Сизге өзүңүз уже ырдаган жакса, это уже ваша да, бул сиздики да. Демек, ошол жактан акырындык менен ырдап, камеранын алдына эле ырдап киргизип, Инстаграмга акырынан киргизе бериңиз четинен, 1 мүнөт. Кавериңе Инстаграмга тем более 1 мүнөттүк эле, 1 мүнөт эле жетет. 1 мүнөт эле жетет. Все, ырдап киргизе бериңиз. Но желательно видеонун качествосын жакшы кылыңыз да. Мындай күндүз жарыкта карап, мындай бетке жакшы свет тийген кезде тартып киргизип коюңуз. Все. И ошентип постоянно киргизе бериңиз. Акырындык менен сиздин аудиторияңыз кызыгып баштайт.
сиздин ырларыңызды угуп башта жакындарыңызга жөнөтөбүз, туугандарга жөнөтөбүз, мына таратып койгула ссылканы деп. Анан сиз көңүлүнө жаккан адам, мисалы сиздин ырдааныгыңызды жакшы көргөн адам угуп калса, все, уже само по себе поклонниктер өзүнөн өзү көбөйөрөт. Потом уже акырындап менен студияга барып ырдап каласыз. Жалаң каверлерди карап көрсөңүздөр, мисалы инстаграмга кирип эле кавер деп караңыз, хэштег менен толтура чыгат. Үйдө эле отуруп эле ырдагандар. Тем более бүт баары онлайн болду. Ошол жагынан өзүңүз тапсаңыз болот. Вот вам предназначение, вот вам то дело, которое вам нравится. Сизге көңүлүңүзгө жагат да. Мен Гүл өстүрүп сатып тамак боюнча блогер болгум келет дейт. Ажамал, что вам мешает? Айтыңызчы, сизге эмне мешать этет? Гүл өстүрүп саткыңыз келет экен, тамак боюнча блогер болгуңуз келет экен. Значит, сиз тамакты жакшы жасайсыз, туурабы? Сону жасайсыз. Сизге ким тийишип атат, мисалы азыр? Тем более азыр үйдө отурабыз баарыбыз. Тем более азыр бардык эле айымдарда кечки эмне тамак жасайм деген проблема. Эгерде мисалы сиз жөнөкөй продукталар менен жөнөкөй рецепттерди, бат эле жасалган тамактарды жасасаңыз, же болбосо необычный тамактарды жасасаңыз, рецепттерин билсеңиз, мындай сонун тамактардын чыгара бериңиз четинен. То же самое. Телефонуңуз колуңузда бар деги тамак жасап атканда процессти тартып монтаждаганды деги азыр бесплатный приложениялар аябай көп. Ошол жактан кесичү жерин кааласаңыз озвучка кошуп, коркуу дейт. Озвучка кошуп киргизе бериңиз. Айжамал, сиз бул жактан азыркы блогерлерди, фуд блогерлерди карасаңыздар, көпчүлүгү бетин деле көргөзбөйт. Бети деле жок. Жалаң тамакты көрсөтөт, камера только тамакта. Кээ бирөө озвучка да кылбайт даже. Үн кошпойт. Астына рецептти жазып коет. А тиги жака болсо видеону тартат, процессти тартат, муну коштум, тигини коштум деп жазат, мисалы, мынча кашык муну коштум, тигини коштум, мынча грамм муну коштум деп именно ар бир жерге жазат дагы. И все. Музыка коюп коет. Музыка коюп коет, киргизет, рецепт жазып коет, бүттү. И все. Ошентип эле сиздики тоже аябай азыр фуд блогерлер аябай популярный. Эгерде если простой нерселерден жасасаңыз, либо необычный тамактар жасасаңыз, вообще болот да, сонун болот. И заодно ошол жактан аудитория чогулган кезде гүлдөрүңүздү, эгерде үйдөн гүл өстүрсөңүз, гүлдөрүңүздү көрсөтүп сатсаңыз болот. Акырындан баштайбыз, пока озвучка кылбай элеңиз. Просто видео тартыңыз, музыка коюңуз, киргизип коюңуз, бетиңизди көрсөтпөйсүз, эч нерсе кылбайсыз. И вот вам предназначение, туурабы? Өтө сонун нерсе. Дагы ким кандай иштерди кылат? Бош убактында эмне кылганды жакшы көрөт? Биз хобби деп коебуз көбүнчөсү, бирок көңүлүнө жаккан, энергия бере турган иштер. Эң биринчи сабакта самооценканы өткөндө билесиздер, ошол боюнча сүйлөшкөнбүз, энергия бере турган иш деп. Ошол нерсени кылганда сиз энергия, күч алышыңыз керек, и ошол ишти бекер кылганга даяр болушуңуз керек. Бекер кылганга сиз качан даяр болгондо, демек, прям эч нерсе болбой, акча албай ошол нерсени прям чын дилиңизден кылсаңыз, демек ал сиздики да. Мен мисалы азыр эфир өтүп атам, бул эфирлерди бекер өтүп атам. Бул мага жагат, өзүмө, көңүлүмө жагат. Мен башка адамдарга информация берип атам, дем күч берип атам, мотивация берип атам. И это мага прямо ошол нерсе аябай жагат да. И обратный связь алып атам, ошого жараша обратный связь жазып атышат, ыраазычылык билдирип атышат. Мына ошол менин энергиям, ошол менин күчүм да. И мен муну бекер кылганга даярмын. Даяр болгон үчүн вот целый 10 күндүк марафон болуп атат. Күнүнө 1 сааттан эфирге сүйлөп отуруш деле оңой иш эмес дейм да. Кимге дагы эмне кылган жагат? Чоң рахмат сизге дагы. Ошо бүгүн атайын адамдар күтүп калышты деп болбой, кеч болсо да кирдим. Свет өчүп, күйүп, свет күйөр менен телефон зарядка коюп эфирге киргендегим. Көрдүңүзбү, Ажамал, ошентип баштай берсеңиз болот. Просто баштаңыз да, баштап алсаңыз, андан кийин само по себе өзү кете берет. Коркуу эмнеден келет? Ал боюнча прям аябай бизде чоң тема бар. Ошол нерсени